Сузак районунун Каралма аймагында жайгашкан Алтын балалык лагерине Жалал Абад шаарынан жиберилген алгачкы 100 бала эс алууда. Аталган жайда балдардын дем алуусун дагы да көңүлдүү өткөрүү үчүн Шаардык Маданият сарайы жашанөрпоздордун катышуусунда концерттик программа тартуулады. Лагерде дайыма эс алып жүрөм. Жыл сайын келем. Лагердин тамак аштары, эс алуулары, походдору бардыгы жакшы, коттедждери. Бул лагерь мага абдан жагат. Конкурстары бар, походдорго чыгабыз, тоолорго чыгабыз, ойнойбуз, бийлейбиз, грамота алабыз. Ошолор менен лагерь кызыктуу. Мындагы балдардын эс алуусун уюштурууда аларга бир катар ийримдер да каралган. Кыздарга улуттук кол өнөрчүлүк сабактары өтүлүп, түрдүү спорттук оюндар жана патриоттук сезимдерди күчөтүү багытындагы сабактар өтүлүүдө. Азыркы күндө 7 жаштан 14 жашка чейинки балдар эс алып жатышат. Подгруппаларга жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнүшкөн. Балдар эртең менен саат 7:30да турушат. Андан кийин физзарядка жасашат. Физзарядка жасаган соң бети колун жууп, комнатасын тазалашып, анан эртең мененки чайга барышат. Анан балдарга кызыктырыш үчүн ар кандай конкурстар, спорттук мелдештер уюштурулуп жатат. Жайкы эс алуу учурунда Алтын балалык лагерине жиберилген жалпы 4 агымдагы балдар 10 күн аралыгында эс алат. Каалоочулар үчүн акылуу агым уюштуруу пландалууда. Ал эми мындагылардын коопсуздугун камсыз кылууда шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан атайын кызматкер бөлүнгөн. Жылына 100 баладан эгерде эс алдырган болсок, быйыл 2 эсе. Себеби ошол муктаждыкка алып келген себебин эске алышып, шаардык кеңеш жана мэрия тарабынан ушу 200 балага эс алдырууга уюштурулду. Балдардын маанайы жакшы. Чындыгында бул нерселер болуп келген, бирок быйыл андан да жакшы болгонуна кубандырат. Ата-энелердин ыраазычылыгы, балдарды узатып жатканда, балдар келгенден кийин ата-энелер келип чоң ыраазычылыгын билдирип жатышат. Биз балдарга канчалык кам көрсөк, биздин өлкөнүн өсүшүнө, биздин өлкөнүн деги эле маданиятына чоң салым кошулат деп ойлоймун. Бул жолу кала бийлиги шаардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн, ата-энесинен ажыраган, ИИН калаңынын жана Чернобыль апатынын катышуучуларынын балдарын акысыз эс алдырууну уюштурган. Ал эми лагерге баруучу балдар шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан аныкталып, 200 баланын тизмеси берилген. Ага шаардык бюджеттен жалпы 752 000 сом каражат бөлүнгөн.